Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга ошо кабинеттер министрлер жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын өзгөртүүгө сунуштарды киргизип жатабыз. Билесиздер, бул жерде ошол 8-чи беренеге, бир эле беренеге өзгөртүү киргизилип атат. Кайсыл бир учурлар болбосун, ушул министрлер кабинетинин мүчөлөрүн, алардын аткаруу бийлигинин башка органдардын жетекчилери үчүн белгиленген бир өзгөчө талаптар жана чектөөлөр бар. Албетте, бул талаптар биринчи кезекте ушул аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчисинин кызматтарынын жогорку билимге ээ болуш керек. Ал албетте бул жерде чагылдырып турат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта жалпы саны 10 жылдан кем эмес, иш стажы бар жана анын ичинде жетекчи кызмат ордунда 5 жыл. Ошондой эле тийиштүү иш чөйрөсүндө 10 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы бар адамдарды ээлеп атат. Бул беренеге тийген жокпуз, ал берене ошол бойдон калып атат. Бирок дагы ошол улай эле айрым учурларда билесиздер, кайсы учурларда бул кызматтык деп атап атабыз, кызматтык зарылдык болгон учурларда министрлер кабинетинин төрагасын жана министрлер кабинетинин башка мүчөсүн, аткаруу бийлигинин башка органдардын жетекчисинин кызмат ордунун ушул бөлүктүн биринчи абзасында көрсөтүлгөн. Мындайча айтканда, профессия жагын билими бүт бардыгы калып атат, бирок стажына карата талаптарды эске албастан тийиштүү иш чөйрөсүндө кесиптик тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат деп кошумчалап атабыз. Эми кызматтык дегенде бул кандай? Кызматтык дегенде ар кандай учурлар деп мындай элестете бербеш керек. Ал жерде сөзсүз түрдө өзүнүн мындай тактагына жазылган кызматтык зарылчылык деп аталат. Бул мамлекеттик органдардын учурдагы муктаждыктарынын же сырткы шарттар, мисалы өзгөчө кырдаалдар, реорганизация, мамлекеттик буйруктарды аткаруу менен байланышкан, шылтоолорго байланыштуу келип чыккан өзгөчө маанилүү планга киргизилбеген же тез чечилүүчү маселелерди чечүү менен байланышкан негиздерге талап деп атап атабыз да. Ушундай учурларда ансыз деле эми бул политический должностьтор, билесиздер, реестр боюнча президент өзү бардыгын жумушка коет. Эгерде политический болгондон кийин деле билесиздер, политический көп деле мындай талаптар коюлбайт. А бирок мен айтып кеткен кызматтык тартипти керектүү учурларда ошондой мүмкүнчүлүктү биздин жетекчилерге берүү каралып жатат. Ошол өзгөртүүнү эми ар кандай болуп калат экен. Кээде мисалы сыртта окуп келген, сыртта иштеп аткан, эгерде сыртта иштеген бир жакшы компаниялардын стажы бизде автоматтык түрдө эсептелбей калат. Же бир сыртта жүргөн бир компанияларда иштеп калат. Өзүбүз көп мындай белгилеп жүргөндөй, сыртта көптөгөн биздин жакшы күчтүү жарандар бар. Чоң компанияларда иштеген жарандар бар. Алардын бул жакта опытын алуу максатында ушундай нерселерди киргизип койсок жаман эмес. Качан эле жетекчилер бир жаман адамдарга токтомок эле. Сөзсүз түрдө алар дагы электен түз өткөзүп, жакшы карап, бирок ошол эле учурда акылдуу, тажрыйбасы мол мындай профессионал балдарды сырттан алып келип койгонго дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлө турган ушундай бир норма да. Буда эч жаман нерсеси жок. Өзүнүн айтып кеткенде биринчи статья калып эле атат, бирок ушул кызматтык зарылдык болгон ушулдар деп өтө белгилеп кетип атабыз. Ушуну колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат, суроолор. Нурбек Өмүрбековичте. Рахмат. Чолпон алайымна. Марлен Абдрахманович. Эми бул жерде биздин лидерлер, фракциянын лидерлери чогулуп баары бир мыйзам жазып атышыптыр. Мага мындай таң калтырат да бул. Ошо министрлер кабинетинин төрагасына биздин депутаттардан эч ким барбайбы? Ким бул мыйзамды кимге жасап атасыз да бул? Бул биздин кыргызстандык жарандардын сыртта кайсыл бир ишмердүүлүгүн жакшы жүргүзүп, чоң компанияларда иштеген, акылдуу, бизде деле өзүнүн Илон Масктарга окшогон балдарыбыз бар, ошолордун алкагында жазылган неме. Жогорку кеңеште атайын бир бала үчүн же бир жетекчи үчүн кылынганы жок, андай нерсе жок. Андай нерсе каралган эмес. Жок, Марлен Абдрахманович, сиз кандай деп ойлойсуз? Тиги чет өлкөгө барып окуп калса эле бул акылдуу бала болуп калабы? Анан эми же азыр мен бүтүп алайын сөзүмдү. Тажрыйбасы жок болсо, бул кызматта бир да жолу иштебесе, анан кантип келип алып бул жетекчи болуп иштейт мисалы. Сиз болгондо да эмеге айтып атасыз да? Министрлер кабинетинин төрагасына министрликке айтып атасыз да? Эми ошол тармакта иштебей туруп кантип министр болот мисалычы? Кантип ошо министрлер кабинетинин төрагасы болот? Бир күн иштебей турупчу. Эми буга чейин мен айтып келатам, бул эмес депутатка барыш үчүн бир госслужбада бир кайтаба 5 жыл иштесин депчи. Эми бул деле мен сунушту киргизип көрөм, эгер депутаттар колдосо, колдоп берет, колдобосо жок анчы. Эми бул билбейм, мен эми Марлен муну эми биздин депутаттар жазып, мен колдоп берем, бирок
карашыбыз керек да. Бул менин оюмча менин туура эмес да, бул мыйзамчы. Нурбек Эми анан Өмүрбекович, 5 жыл барып чет мамлекетте окуп келди. Ошондо эле умный болуп кете калды. Нурбек Өмүрбекович, бул А биякта окуп аткан 5 жыл биякта бүткөн биздин балдар эмне тупайбы анда? жок. Кандай түшүнсө болот деп атам. Маселе окуп келгенде эле эмес. Жок, сиз ошону айтып атпайсызбы? Ошол жактан бүтүп келген балдар, иштеп келген балдар, ошолорду мындай ушуларды биз эмеге министрлер кабинет төрагасы койсок болот, министр койсок болот депчи. Биздин Ошол кыргыздар мисалы мен бир айтарым да, 1 жыл ошол бир күн ошол кызматта, ошол министерстводо иштебей туруп кантип министр болот ошолчу? Эми буга чейин мына биздин эмеде бар да. Аким болуш үчүн, зам аким болуш үчүн, айыл өкмөт болуш үчүн бир канча жыл иштеш керек да? 5 жыл, 3 жыл деген бар, 7 жыл деген бар. Алар кандай болуп калат андачы? Мен наоборот башка мыйзам киргизейин деп аттым эле. Мисалы, ушул зам аким болуш үчүн, аким болуш үчүн зам акимден өтүш керек да негизичи. Эми аким кантип болот өзү? Аким мисалы эч жерде иштебей туруп аким коюп койсо, эми кайта бир зам аким болуп бир 5 жыл иштеш керек да, туурабы? Ошо акимди ичип барып алып элдер менен жолугуш керек. Ошол жерден үйрөнүш керек. Анан кийин аким болом десе болот да, мисалы. Анан мен министр болгонун билбей атам, кандай болуп калат бу жерде. Эми Нурбек Өмүрбекович, албетте рахмат, колдойм деп айттыңыз, колдоп берсеңиз будан жаман болбойт. Анткени кыргыздар кайсы жерде болбосун, Кыргызстанда Мен колдоп берем, анан палатадан депутаттарыбыз колдоп береби ошол маселеде. Кыргызстанда болобу, башка мамлекетте болобу, кыргыздар бардык жерде акылдуу. Кудайга шүгүр, колунан көп нерсе келет. Биз башка мамлекеттердин уулдарына, кыздарына караганда айрым нерселерди тез өндөштүрөбүз, тез үйрөнүп кетебиз. Ошол эле учурда баягы сыртта чоң компанияларда иштеп келген балдардын бүгүнкү күнү бул жакта стаждары бизге могу стаждарга кабыл алынбайт. Ал үчүн тийиштүү жанагы көп процедуралар өтүш керек. Бүгүн келип эле резюмеге жазып коюп, ошол жерде иштеп келгендин алкагында биз алардын стажын эсептей албайбыз. Бирок ошол эле учурда жакшы компанияларда акылы бар, мол стаждарды кылып, башка мамлекеттердин керек болсо бир процедурасын, бир булагын өндүрүп кетип аткан балдарды эмне үчүн тыйышыбыз керек? Эмне үчүн аларга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек? Анан мындай да, бул жерде эми жетекчилер бир эле мамлекеттин жетекчилери эч качан жөн эле алып келип туруп сырттан бир дагы окуп келип эле, бирок сырттан бир дагы жумушу жок же бир дагы стажы жок баланы эч качан алып келип койбойт да. Алар дагы сөзсүз түрдө электен өткөзөт. Алар дагы ошондой нерсеге мажбур болот. Наоборот, кээде стажы бар, башкасы бар, толтура канча жылдан бери керек болсо 20 орунду алмаштырган балдарды алып келип туруп койгонго ушул мыйзам кайра тескерисинче ограничение коюп коюп атат. Алып келебиз, издейбиз балдарды. Стажы көптү издейбиз, а бирок алып келсең, ал жагында эчтекеси жок да. Андай да деле бар да бизде. Толтура коюп, кече эле өзүбүз деле мына бир экөөнү сындап көрдүк го. Же по факту азыр жумушта иштеп атканын көрүп атабыз го. А эмне үчүн? Потому что мына ограничение туруп калганбыз да. Жок, 10 жыл болуш керек болду депчи. А 10 жылга жетпей деле акылдуу балдар бар да. Аларга эмне үчүн мүмкүнчүлүк бербешибиз керек? Эми Нурбек Өмүрбекович, Кудайым буйрса залдан да көрө жатарбыз, бирок азыр комитеттен колдоп беребиз. Жок, мен айтарым элечи, эми мейли келип иштесин, мен ага каршы эмесмин. Начальник управления, начальник отдел болсун, зам болсун, зам министр, анан кийин министр болсун. Анан кийин ушу министрлер кабинет төрагасы болсун, кичине мындай ар бир жетекчи болуш үчүн дагы опыт керек да. Бир кайта жыйналыш кылганды билсин да, чогултуп алып элдер менен отурупчу. Анан булар билбейм кандай, мисалы бир эме бар да. Мисалы Кытайда ушу министр болуш үчүн 55 жаштан үйдө министр болот да. И еще 5 жыл мурун билишет да кимиси министр болор үчүн мисалы. Анан эми билбейм. Эгерде азыр Америкада деле ушул мыйзам иштеп атканда, вряд ли Илон Маск алып барып ошол жерге коюп коймок да. Себеби анын алда туптура туз келмек эмес. Бирок килеген киши тет жакта кандай гана реформалар жүргүзүп, кандай гана современный технологияларды өндүрүп, номер 1 болуп калаткан адамдардын бири да. Эми неужели кыргыздардын арасында ошондой чыкпайт? Неужели азыркы иштеп аткан башка компанияларда андай кыргыздар жок? Толтура келебиз деп атышат. Патриоттор бар экен, келип Кыргызстаныбызга өзүнүн салымыбызды кошолу деткенбиз, бирок кое албайсыз аларды. Иштете албайсыз. Анын үчүн айтасың, кел бияка кайрадан башта, ведущий специалист болуп башта дейсиң. Ал килеген 35ке чыгып калган, 40ка чыгып калган, уже стажы мол, ошол башка мамлекетте стажы мол. Балдар келип бияка иштей албайт да. Кантип ведущий специалисттен баштан баштайт. Ушул сыяктуу нерселерди анан мындай да, Нурбек Өмүрбекович, эми биз не сомневаемся в том, что
биздин жетекчилер келип ошондой балдарды койбойт да. Наоборот, кээде айтып атам го, кээде бул мыйзамга такалып калып атат да, тескерисинче болуп калат. Мыйзам менен жол берип атпайлы ошолор келип министр болгонгочу. Бергенде Бизнесмен менен ошол өмүр бою госслужбада иштеп келаткан экөөнүкү эки бөлөк. Бизнесмен могу келип бир министр болсо, анын ою эмне, ошол мамлекетке иштеп берейин деген ой бар дейсиң. Андай ой болбойт аларда. Эптеп бир жерден бир схема кылып, бир акча жесем дегенден башка ойлобойт аларчы, бизнесмендер. Нурбек көрөйлү, болбой калса мыйзам албетте ар биздин колубузда. Надо будет кайра келебиз бул маселеге. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Дастан Арсбековичте. Рахмат. Биринчи окууда Марлен мырза колдоп беребиз, бирок мындай да могу мындай эле өзгөртүп койсоңуз болмок деп ойлойм да, же оюңуз кандай? Мисалы могу 8-чи берененин 1-чи пунктунда жазылып атпайбы бүт баары. Министрлер кабинетинин төрагасын жана министрлер кабинетинин башка мүчөсүн, аткаруу бийлигин жана органынын жетекчисинин кызмат орундарын жогорку билимге ээ, мамлекеттик жана же муниципалдык кызматта жалпысынан 10 жылдан кем эмес иш стажы бар. Анын ичинде жетекчи кызмат орундарында 5 жыл, ошондой эле тийиштүү иш чөйрөсүндө 10 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат. Анан кийин эле запятая коюп, жеке тармакта иштеген 3 жылдык стажы бар, же 5 жылдык стажы бар, же 1 жылдык стажы бар адамдарда бул кызмат ордун ээлей алат деп киргизип койсок, маселе чечилмекпи дейм да. И так деле бул жакка сиз жеке жакта иштеген адамды алып келип атасыз да. Дастан Арсбекович, бул жерде атайын кызматтык зарылдык деп туруп, анан кызматтык зарылдыкка түшүнүк берип кетип атабыз да. Ошол жерде бул кайсыл учурларда, ошол учурларды айтып кетсек, Марлен мырза, ажагы түшүндүм. Кайсыл бир учурлар болуп калышы мүмкүн да. Бул мамлекеттик органдардын учурунда муктаждыктары жана сырткы шарттар. Сиз айтып атпайсызбы, сырт мамлекеттик, азыр могу кийинки пунктка кошуп атпайсызбы? Мамлекеттик кызматта такыр иштебеген адамды министрликке же министрлер кабинет мүчөсүнө алып келип койгонго болот деген киргизип атпайсызбы? Кийинки пунктуна, туурабы? Жаңы пунктуна. Ооба. Эми ал киши деле башка тармакта иштегенде бир жеке тармакта иштеп атат да. Же таптакыр эч жакта иштебегенби? Ошол сыртта мисалы иштеп калса, компанияда иштеп атат да. жеке тармакта иштеп калса, анда анын мындай иш стажы өтүп атат да, бар да. стажы бизде кошулбай атпайбы? Дастан Арсбекович, маселе ошол болуп атпайбы? Ошону түшүнүп эле кошуп коелу. Жеке тармакта 1 жылдык, 2 жылдык стажы бар адамдар жетекчиликке келе алат деп. Аны эсептеш үчүн кайра эле келебиз дагы госкадр службада такалып калабыз. Госкадр службасы. Турдуу эмеси бар да. Турдуу книжкасы бар да, ошо менен келет. Жок, ал ошол сырттагы эсептелбей атпайбы? Ал только Кыргызстандын ичиндеги эсептелип калып атат. Жок, резюмеси бар да, иштеген компаниянын бар да, ошо менен келет да. Кайерде болуп иштесе да резюме менен келет да. Иштедиген марлем. Ошондо оңой болобу дейм да бул жерде. Азыр сиз анда же болбосо анда 1-чи пункту таптакыр эле алып салып туруп, жана сиз киргизген пунктты эле калтырып коюш керек болду. Жок, бул жерде Дастан Арсбекович, эң основной 1-чи пункт ал калып атат. Ага маселе жок. Эми ал боюнча кылат. Бул эми сопутствующий, кайсыл кызматтык зарылдык учурда деп айтып атабыз. эми анда бардыгын эле зарыл деп кое берсе боло берет. Зарылдыктын да өзүнүн мыйзам менен түшүнүктөрү бар да. Кое берет дейм, ал мындайча айтканда ал раз мыйзамды кабыл алып бергенден кийин ал бардыгын эле иштей берет. Сен зарыл эмесиң деп бөлө албайт. Бөлө албайт. Бардыгын иштей берет. Ошондуктан мен мындай эле жеке жакта иштеген, эми хотя бы бир жеке компанияда же директор болуш керек, же бир какой-то консультант, юрист болобу, ал иштеди да. Ошонун негизинде эле алып келип койсо. Обязательно сыртта иштеген жигиттер эмес да, өзүнүн мекенде иштеп аткан жигиттер деле бул мыйзамга туура келет да, туурабы? Албетте, ал жерде ошо трудовой бар да, бир компанияда жеке ишканада иштеп аткан трудовой эмеси бар да, книжкасы. Ошону менен келсе, бунун 2 жылдык, 3 жылдык, 1 жылдык стажы бар экен, министрликке койсо болот экен, замына койсо болот экен деп эле коюп койсо болот да. Кандай дейсиз? Ошондой деп атат. Мына аягын окусаңыз, тийиштүү иш чөйрөсүндө кесиптик тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат деп атабыз да. Эми бул ансыз деле тийиштүү кесиптик тажрыйба дегенден кийин ал ансыз деле сиз айткандай нерсе, ошону камтып кетип атат. Ансыз тажрыйбасы болбойт.
Эми просто ал жерде год, 2-3 жыл, 3 жыл деген нерсе жок да. Тажрыйба, он может быть и тажрыйба, 5-летний тажрыйба, он может быть 6-летний суроо тажрыйба. 1 жылдык, 2 Наоборот, жылдык даже киргизип коелу болду. чектебей коебуз аны, кайрачы. Экинчи окуп ойлонуп көрсөңүз, бул оңой жолун көрсөтүп атам да, мына жерге азыр биз аябай эле мындай чынын айтканда Нурбек Өмүрбековичтин кейип айтканы деле бар. Эгерде биз ошодон мындай жумушараак кылабыз десек, андай жанагындай кылып жеке тармакта иштеген биздин жарандарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Жана сиз айтып аткан акылдуу менеджер, да, допустим. Ошонун мындай эмгек стажы болсо алып келип, Сөзүбүзгө толуктуу да кошулам. Бирок мен сизден суранам, азыр ушул мен колдоп берейин биринчи. колдоп берип коюңуз, суранам. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нурланбек Асанбековичте. Чоң рахмат, Чапан Алыевна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мариям Рахматович, сиз эми баяндамада бирке чектеп койдуңуз да, азыр депутаттар туура эмес түшүнүп атат. Эми жеке иш-чарада иштеген дегендей кылыпчы. Кайдан билесиз? Может быть, ал ООНдо иштеген, эл аралык уюмдарда иштеген, чоң мындай аны да белгилеп кеттиңиз, крупный коммерческий компаниялар иштеген, ошон үчүн чектебеңиз. Эми жеке дегенде уже в частном порядке болуп калат да. Анан бул эми мыйзамдын өзүндө да белгиленип атпайбы, кызматтык зарылдык болгон учурларда депчи. Мен сунуш киргизет элем, ушу кызматтык зарылдык болгон учурларды өзгөчө учурлар деп. Мындай да, өзгөчө учурларда президенттин суруштамасы боюнча министрлик кабинетинин төрагасынын жана министрлик кабинетинин башка мүчөсүнүн, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчисинин кызмат ордун ушул бөлүктүн 1-абзацында көрсөтүлгөн иш стажына карата талаптарды эске албастан тийиштүү иш чөйрөсүндө кесиптик тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат депчи. Өзгөчө учур, анткени өзгө учур келип атпайбы? Негизинен баягы мурунку талаптар ордунда турду, калды, туурабы? Бул болсо өзгөчө учур жаралып атат. Эми сиз эгерде кызматтык зарылдык болгон учурлар десеңиз, анда ал киши ошо кызматта иштеген кишилерге таандык болуп калат да. Ошону бир ойлонуп көрсөңүз, мен сунуш катары киргизейин, ана так негизи колдойм. Нурланбек Асанбекович туура белгилеп кеттиңиз, бул бир эле частный компанияга тиешеси жок. Бул мүмкүн башка мамлекеттердин дагы госструктураларында иштеген, же болбосо эл аралык чоң ООНдо иштеген, же болбосо дагы бир ушундай чоң мамлекеттик мындай ысымы менен аталган нерселерде да иштеп калган жарандар болушу мүмкүн. Ал эле эмес, туура белгилеп кетти Асанбек Арысбекович, бир эле сыртта эмес. Мүмкүн ошол ички Кыргызстандын өзүндө дагы ошондой акылдуу балдар болуп калышы мүмкүн. Анан сиз айткан нерсеге баягы кызматтык зарылдык деп атаганыбыз, ошол кызматтык зарылдыктын ичинде понятийный жагына ошол өзгөчө учурлар деп, кырдаалдар деп кошо белгилеп кеттик да. Ошондо сиз айткан нерсе бул жерде сөздө камтылып кетет. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, өзгөчө деп неметип койсок, мындай деле кылып койсок болот, кызматтык зарылдык болгон өзгөчө учурларда депчи. Өзгөчө деген сөздү кошпогонго биз туура эле көрөбүз. Рахмат.